Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге под водой деп аталған қызықты таспаны қысқаша баяндап бермекчимин. Сіз шашпай отырып видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Что это было? Выключите свет. Тынч океанында жайгашкан жер шарындагы эң терең жер болуп эсептелген Мариан Кобулун баарыбыз тең эле билсек керек. Мына ошол Мариан Кобулунун түпкүрүнө чейин Time Industries компаниясы өздөрүнүн эбегейсиз бургулоочу станциясын курду. Бул жерде миңдеген адамдар иштеп эмгектенишет жана ошону менен катар эле биз каарманыбыз инженер механик Нора менен таанышабыз. Ал бир канча айдан бери ушул суу алдындагы станцияда иштеп, бул жерде күн менен түндүн айырмасы деле жоктой. Тешин жууп бүткөндөн кийин Нора бир нерсени байкагандай болуп, жогору жактан суу тамып жатканын билгенден кийин жер титирегендей болуп станция кыймылга келип, ичине оргуштап суу кире баштап станция кыйрай баштады. Нора качып баратып жолдон кесиптеши Родригога жолугуп, ал жака да суу каптап келгенче алар ал бөлүктүн оозун жаап салалы дешип, бирок аларды көздөй чуркап келе жаткан адамдарды көрүп калышты. Канткени менен суу кыйла ылдам кирип, Нора эшикти жабууга аргасыз болуп калды. Ошол замат ал бөлүктөн жарылуу болуп, Нора жана Родриго эстерин жоготуп коюшту. Бир аз убакыттан кийин эстерине келишип, Нора башкы бөлүм менен байланышка чыкканга аракет кылып, бирок ал жактан эч ким жооп берген жок. Нора жана Родриго башка станциялар менен да байланышка чыкканга аракет кылып, бардык жагынан аракет кылып көрүштү. Бирок эч кимден эч кандай байланыш жок болгондуктан алар кийинки бөлүккө өтүүнү туура көрүп, бузулган жолдо кетип бара жатышканда кимдир бирөөнүн үнүн угушуп, алар оор заттар менен басылып калган кесиптеши Полду таап алышты. Аны ал жактан бошотуп чыгышып, бактыга жараша Полдун дене мүчөсүндө эч жери эч нерсе болбоптур. Эми алар андан ары кийинки бөлүккө өтүү үчүн ичке жолдон сойлоп өтүүгө туура келип, ал жерден алар дагы бир кесиптешинин өлүк денесин көрүштү. Кийинки бөлүккө өтүп барышып, ал жерде капитандын жалгыз отурганын көрүштү. Көрсө капитан жанындагы аман калган адамдардын баардыгын куткаруучу кайыкка салып жөнөтүп жиберип, өзүнө куткаруучу кайык жок болуп калгандыктан калып калыптыр. Алар андан ары капитан менен бирге жогорку кабатка чыгышып, ал жерде жер бети менен байланышууга аракет кылып жаткан Лиам жана Эмили менен жолугушту. Ошол учурда станция дагы силкилдеп баштап кайра токтоп калды. Станциянын кыйрап жатышына жер титирөө себеп болуп жатабы же башка нерсеби, азырынча эч ким эч нерсе билген жок. Эми алар андан ары станцияны бойлоп кетүү үчүн жолдор жабылып калгандыктан капитан сөз баштап, эми бизде бир гана амал бар. Биз борбордук Робак станциясына жетишибиз керек. Албетте жолдордун баардыгы жабык болгондуктан биз скафандрларды кийип жөө барууга туура келет деп айтты. Пешком. Пешком? Пешком. Пешком. Ошентип алар жөнөмөк болушуп, скафандрларды кийип жатышканда, Родриго өзүнүн скафандрында жарака бар экендигин көрүп, бирок башка скафандр жок болгондуктан эч кимге айтпай эле кийип алды. Бир кыйла оор жана калың болгон скафандрларды кийишкенден кийин жүк ташуучу лифтке жетүү үчүн ылдыйды көздөй түшө башташты. А дегенде эле суунун тыгыздыгы катуу басым бергендиктен жанагы жарака кеткен скафандр бат эле талкаланып, скафандр жарылып, жанагы адамдын денесинен болсо эч нерсе калбай калды окшойт. Ошентип бир адамдан ажырап калган команда андан ары лифт менен төмөндүгө жүрө башташты. Бирок эң башкы маселе болгон суунун басымынан да башка маселе бар экенин, сыртта аларды эмнелер күтүп жаткандыгын азыр эч кимиси билбейт. Бир кезде алардын лифтине бир нерсе урулгандай болуп, команда ал нерсе куткаруучу кайык экендигин билишип жана анын ичиндеги адам тирүү болушу мүмкүн деп ойлошуп, командадан 2 адам лифттен сыртка чыгышып, бирок караңгылыктан эч нерсени көрүшкөн жок. Бир аздан соң куткаруучу кайыкты табышып, бирок анын сыртын кандайдыр бир балыр сыяктуу нерселер ороп калганын көрүштү. Куткаруучу кайыктын ичин жакшылап карашса, ал жакта жанчылган адамдын этин жеп жаткан бир нерсе. Дароо эле Лиамга кол салып, бирок Лиам аны өлтүрүп алып, лифттин ичине алып кирди. Эмили мындай жандыкты эч бир жерден кездештирбегенин айтып, балким бул деңиз түбүндөгү адам баласы изилдей элек белгисиз организм болушу мүмкүн деп божомолдоду. Көп өтпөй эле лифттин жарыгы өчүп калып, анан да лифттин сыртынан бир нерсе ургулагандай болуп жатты. Кандай балекет күнгө калышканын түшүнбөй жалдырап туруп калышса, бир аздан соң эле алардын станциясы жогору тарабынан жарыла баштап, анан да жанагы лифти ургулап жаткан жандыктын сөлөкөтү байкалды. Эми алардын лифтинин баардык сымдары үзүлүп, алар океандын түбүн көздөй уктап кетишти. Суунун түбүнө жеткенден кийин алар лифттен чыгышып, станциянын бир бөлүгүнө киргенге жетишишти. Лиамдын да скафандры бузулуп, кычкылтек берүүчү аппараты жакшы иштебей калыптыр. Эми алар андан ары борбордук Робак станциясына чейин туннелди бойлой атайын унаада жөнөмөкчү болушту. Алар бир кыйла жолду ошол унаа менен басып өтүштү, бирок акырында кайра эле тоскоолдуктар жаралып, туннелдин андан аркы тарабына суу толуп калгандыктан жөө
жөө жүрүүгө туура келди. Суу толуп бараткан туннел бара-бара кыйроого учураганы байкалып, бир эле адам бата тургандай ичке жерден баардыгы бирден өтүшү керек болуп калды. Эң алгач эле ал жактан Нора өтүп алдыга чыгып, андан соң арттагыларга өтө бергиле деп кабар берди. Андан соң арттагы адамдар бирден өтө башташып, эң акырында Пол калган эле. Пол дагы ал жерден сойлоп өтүп суудан чыгаары менен сууда кандайдыр бир жандык жүргөндүгүн айта баштаса, ошол жандык кайра Полдун бутуна жабышып, аны арты көздөй тарта баштады. Команда да Полду кое бербей аны тарткылап жатышса, бир кезде жанагы жандык Полдун бутун жула тартып кетти. Бир заматта анын скафандрынын ичине кан толуп, команда андан ары шашылууга аргасыз болушту. Лиамдын скафандры жакшы иштебей калгандыктан ал командасына кете бергиле деп айтып, мен бул кейпим менен силерди артка тартып коем деп жатса, команда болбой эле аны өздөрү менен бирге андан ары алып жөнөштү. Бир топко чейин жөө басып барышып, бир кезде жанагы жандыктардын бири көрүнгөндөй болду. Анда капитан баарына тең жарыктарды өчүрүүгө буйрук берип, ушундай жол менен балким алар бизди байкабай калат деп ойлошуп, бирок бир заматтын ортосунда эле жанагы жырткыч Лиамды сүйрөп кетти. Жырткыч аны бир үңкүрчөгө сүйрөп кирип кетип, аны байкап калган капитан артынан кирди. Эсооп жаткан Лиамды таап, ага арканды байлап, ал жактан чыгарууга аракет кылып баштаганда, жырткыч ал жактан ылдамдык менен чыгып, аркан оролуп калгандыктан баардыгын тең жогоруну көздөй сүйрөп жөнөдү. Алар жогору жактан станциянын бир аппаратына урунушуп, ошол жерге кыпчылып туруп калышканда, капитан командасын сактап, арканды кесип жиберет да жанагы жырткыч менен кошо барып скафандрды жардырып жиберди. Башкалардын да аркандары үзүлүп, Нора Эмили менен Лиамды таба албай, ал жакын жердеги Шепард станциясына кирүүгө мүмкүнчүлүгү болду. Ал жерден деле эч ким менен байланыша албай, кайрадан скафандрын кийип, белги берүүчү ракетасын алып, сыртка чыккандан башка эч эле бир айла амалы жок эле. Сыртка чыккандан кийин байланыштан Эмилинин үнү чыгып, анын аман экенин билген Нора айлана тегеректе карап жатып Эмилини таап алды. Эмили болсо катуу коркуп, аба жетишсиздигинен улам алысырап калган Лиамдын жанында отуруптур. Ошентип Нора менен Эмили Лиамды сүйрөп алышып, Нора болсо Робак станциясынын кайсыл багытта жайгашкандыгын жанагы Шепард станциясына барганда аныктап билип алган эле. Бирок эң кызыгы, алар борбордук Робак станциясына жетип барышканда, ал жерде көп сандаган жырткычтардын тургандарын көрүшүп, сыягы жырткычтардын уюгу ушул жерде окшойт. Алар бир орундарынан жылбай эле уктап жаткан сымал болушту. Нора менен Эмили болсо акырындан жарыктарын өчүрүшүп, Лиамды сүйрөгөн бойдон кете беришти. Дал ошол учурда скафандрда кычкылтектин түгөнгөнү боюнча маалымат берилип, үн чыга баштаса, жырткычтардын бири дароо эле Нораны сүйрөп кетип кол сала баштады. Эмили Лиамды сүйрөп станцияны көздөй жөнөп, ал эми Нора жанагы жырткычтын жанында оюнчу куурчакка окшоп эч кандай каршылык көрсөтө албады. Ал эми жырткыч темир скафандрга тиши өтпөдү айтор. Нораны ошол бойдон эле сугунуп жута баштады. Ошол кезде Нора жанагы ракетасы менен жырткычты атып өлтүрүп, анын ичинен эптеп чыккан Нора станциянын жанындагы эбегейсиз чоң жандыкты көргөн көзүнө ишенбей эле станцияны көздөй жүгүрүп жөнөдү. Ал эми жанагы чоң алып жандык станциянын бир бөлүгүн буту менен басып эле жардырып салды. Биз ошол жерден бургулоочу станцияга кандай чоң күч таасир эткенин түшүнөбүз. Нора эптеп станцияга кирип, Эмили болсо анын скафандрын ачты. Издеп жүрүп отуруп акыры алар бактыга жараша 3 куткаруу кайыкчасын таап алышты. Бирок болбой эле анын бирөөсү дагы жараксыз абалда экенин көргөн Нора эң биринчи эле Лиамды куткаруучу кайыкка салып, жогоруну көздөй көтөртүп жиберди. Эми кезек Эмилиге келип, Эмили болсо 3-чү кайыктын жараксыз экенин билип калгандан кийин Нораны таштап кетпестигин айтып кайыкка түшпөй жатса, Нора болбой эле аны кыйнап кайыкка отургузуп кетирип жиберди. Эми Нора кандай айла кылаарын билбестен ошол жерде туруп калды. Анан да мониторду карап, куткаруу кайыкчаларынын артынан жайнаган жырткычтар кууп бара жаткандыгын көрүп, эми кандай айла кылса да суу үстүнө чыга албай тургандыгын түшүндү. Тез чечим кабылдаган Нора өзүм менен кошо бул алып жырткычты да жок кылайын деп ойлоп, ар бир станцияда боло турган программаны колдонуп, бүтүндөй Робак станциясын жардырып жиберип, жанагы чоң жырткычты да жок кылды окшойт. Устроим чертов фейерверк. Натыйжада чоң жарылуу болуп, Нора көз жумуп, ал эми Лиам менен Эмили аман эсен суу үстүнө чыгып кетишти. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, досторуңуз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.